trophied up. I'm saying like bing, bop, boom, 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 bop, bam. Hazır menin kuyuoğlam Amerika'dan geledi. Da bizden ayıl zaman bağ madaniyat tükenini görsetörlü ya atalar. Tayga, nasılsınız? Ay gel açın bulma. Apa, Karachi, nyeger. Gelin sen bana. Ay. Thank you. Ay. Ay. Bu таза сууну биринчи жолу көрүп атат окшойт. What you gonna do with all that junk inside that trunk? Ama get. Kara murç yetişmeydi. Kara girip gitti. Erten ele kara iştirmeyle olur. Nasıl söyledin? Kara canın artısı. Yeah ma. Soğun böceği. Kız uzatı olmayın. Ağa çeyin çok adam. Айпержеме мурун бывший келген окшойт. Шум карап бар го? Айперидин! Шума, не келдің сен? Тиги 50 Cent менен несерьезно эле да турабы? Шума, чоң ойчу, пожалуйста. Токтосоз ага. Ne? Тиги питидинен кантип кетиребиз? Sen dostlarың менен келип туруп, сен де чакырып чыгып караңгыда өлө тепкилеп туруп айылдан куалап чыгып салбайсыңарбы? Все, схвачивай вещь. Я. Sen biraz sağ turç. Kanday kıyı ola? Sen beni ne gülmüşsün o? Check it out. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Жакшы, мен кеттим деп кой. Да, четменен карап коюп турасың да. Түрүбү же түрүбөт. Раньше я еще не понимаю, что такое гуяла. Сен күйөп аласың, бери кел. Не отурасың? Давай, кызмат, короче, койсой, тигини кыл, муну кыл, боктор чыгар, короче, да. Чё не мой друг? А я его знаешь. Так Эмиль сказал. Не отпускает. Дайма жаныңызда болуп турат. Еще акча ташып калат. Бирок дагы бир момент бар да? Бар моменттер. Бирок ал моменттерди ала албайсыз да, анткени. Но шок была, когда я была Ошки рынок, Ошбазар. Да, Ошбазар. Я хочу купить мясо. Я там была сразу. А пока я чё? Я только один чёрный, что ли? Анткени мен көлдүкмүн. Еще болгондо Северный көлүмүн. Бизде күйөбалдарды конкретно чымарит этме. Конкретно. Киргизский раб именно. Киргизский раб? Да, тебе вайб есть, давай. Хорошо, ничего страшного, я буду. Йо, апакай. Бул жерде. Тут все. Да, это. Өкүлата. Ю, Таш Өкүлата. Сулейманов, Асканов. Ёба. А вы раньше резали барана? Я кровь боюсь очень. И как вы отснялись? Это трюк есть, это секрет. Киномагия. Я хочу сказать, Киргизстан — мой дом. Чындыгында мен ар бир подкастты баштаган алдында бүгүн бизге өзгөчө коноктор деп айтам да негизиндечи. Бирок антейин десем, чындыгында ар бир тасма келген сайын биринен экинчиси өтүп, коноктор чындыгында өзгөчө да. Анан бүгүнкү подкастты өзгөчө коноктор деп айтпай койсом болбойт да. Бүгүн реально өзгөчө коноктор келди, достор. Бүгүн ошол биздин кыргызга Аппакай болгон бир сонун коногубуз келип калды. Аппакай Гүйөбала тасмасы менен кош келиңиздер. Ассаламу алейкум, рахмат. Чакырганыңыздарга. Сиздер да аябаганы даярданып күттүк көптөн бери. Анткени тасманын трейлерин көргөндө эле бул жака мына өтө бир мына интервьюший теманы кармасыздар. Көрүп эле Аскалп Байканы кылат дедик. Ох, да, сразу трейлер чыккандан кийин комментарийлерди окудук да. Где-то жүздөгөн комментарийлер ызычуу берип атышат, бирөөсү защит этет, бирөөсү урдуруп атат, короче, мындай, биз эле экөөбүз окуп туруп, кайда коебуз.
ал жактан мындай биринчиси жакшы дейт, биринчиси жаман дейт, анан экөө бири бирине уруша баштайт да. Защит этип өзүнчө эле фронтторго өтүп элечи, короче. Да. Мына достор, ушул АПК күйөө бала тасмасынын жаратуучулары, өң берген актерлору, каттап айтсам продюсер Байке Асхат Табалдиев, башкы каарман Ален жана ошондой эле тасманын режиссер Илгиз Кубатбек. Кош келиңиздер. Рахмат. Рахмат. Кайдан келди бул идея, кимден чыкты, Асхат Байке? Бул идея деген мындай эме офисте сүйлөшүп отуруп эле, хахат деп отуруп эле бир мындай скетч ойлоп таптык да. Ну, это мен билгенден. Мунуку башка версия. Мен билгенден, короче, офисте отуруп эле скетч ойлоп таптык. А прикинь, эгер үйгө бүлөө болуп келип, ошо кара тору жигит келсе, и баняга кирип келсе, элестет, кайнатасын менен чогуу. И ошол кезде эле отуруп эле хахат деп баштады, урдуруп баштады, короче. Естественно, там ар кандай ойлор келди, өйдө кылды. Бирок ошол жерден эле мындай көп дух берип салды да бизгечи. Анан караштырып отурсак, биздин дагы дос болобуз. Бул эме Асхат Байке айтып берген, бул неофициально. До 20 минут, за 20 минут до этого эмне болгонун айтып берейин. Биз ал убакта, я помню, Рася, Радик, мен үчөөбүз турганбыз. Туруп анан Кыргызстан мен сени сүйөм, 2 тартыш керек деп. Ал моментте чыга элек болчу да. Тики чыгып жакшы болуп кетсе, Кыргызстан мен сени сүйөм 2-ни тартып туруп, ондай мигранттардын историясын кылыш керек депчи. Ар кайсы кыргыздар за границей кандай жашашат. Давайте ошондой. И начали думать, ойлонуп баштадык. Мындай идея бар, Анан ой келип кетти да. Биздин дос бала бар, Айдар деген, ал да биз менен сценарист болуп иштейт биздин студияда. Анан ошондой окуя болгон да, жашоосунда болуп атат. Эжеси Америкада жашап, ошака күйөөгө тийип, күйөөсү афроамериканец. Бирок Айдардын ата энеси мындай современный, шаарда жашаган адамдар, и мындай легко приняли да. Бирок бизге мындай дайыма интересно болчу да, мындай атаңдын ощущениясы кандай болгон депчи, мындай келгенде биринчи болуп, по-любому мындай кичине башкача болот да. Ну, дочку отдает да за иностранца. Анан ошодон эле айтып баштап, анан Рася баня мен скетчти ойлоп таап, анан Асхат Байке келип калган ошол момент. Мен ошол моменттен баштадым. И как идея была, вот, Кыргызстан мен сени сүйөмгө, анан дальше уже ойлонуп, Кыргызстан мен сени сүйөм чыкты, мы такие, мынанда отдельно кино кылыш керек экен дедик. Экинчисин тарпалап. Эмнеге кандай болду Кыргызстан мен сени сүйөм? Кыргызстан мен сени сүйөм сонун тасма болду. Аябай киргендер чыгып аябай кубанычтуу, сүйүнүчтүү. Бирок эмнегедир киргендер адамдар аз болду да. Мындай чоң ажиотаж болгон жок. Эмнегедир 1 жыл бою аны деген биз маркетинг боюнча реклама кылдык. Бирок балким афиша жагынан туура эмес кылып алдык, анткени афиша жагынан биз дегендей кино деп ойлойбуз. Аябай чыгармачылык подход кылып туруп, мындай рисованный афиша кылганбыз да. И бүт баары ойлоп калды, балким мультфильм деп бир четинен, экинчи четинен көпчүлүгү ойлонуп калды. Бул деген просто эле рекламный стратегия Куликов менен Шорону кош керек. А кино деп көбүнчөсү ойлонбой калды. Анан биз деген такыр эле ошол жака ойноп кетиптирбиз да. Балким ошол жактан косяк кетти. А негизи тасма кыйын тасма, сонун күчтүү тасма болду. Мен ойлойм да, мисалы Кыргызстанда буга чейин, даже вот кыргыз кереметин кошуп алганда, буга чейин кыргыз тарыхында жаңы жыл сайын үй бүлө менен отуруп көрчү, мисалы Один дома сыяктуу, с легким паром сыяктуу бир жаңы жыл алдында үй бүлө менен отуруп жыл сайын көрчү тасма жок болчу да. Менин оюмча бул тасма ошондой тасмалардын бирине айланат деп ойлойм, анткени мен көргөндө прям кайф алгам да. Реально кайф алгам. Мына бизде дагы мындай жогорку деңгээлдеги мына ушундай кыргыздын бир тасмасы пайда болду депчи. Мен ойлойм бул мунун үзүрүн кийин аласың азыр болбосочу. Балким эми интернетке чыкканда уже адамдар көрүп эметишет да. Ошондому балким экинчи ойлонобуз. Ален тартылат, буюрса уже ал кезде жылдыз болуп калат. Буюрса. Black Star. Ален мырза, биз түшүнүп атасызбы сүйлөгөндөрүбүздү? Ара сыра бирден эки. Анда санда уже түшүнүп калды кыргызчасын. Түшүнөсүзбү? Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Жакшы, мен кеттим деп коюш. Сизге кандай кыргызча бир аз кайрылган тууралабы же анча-мунчасын орусча которуп берелиби?
или англисче калгандай кандай Орусча- диалог сөйлөйт? негизи Как будто легче, да. орусча оңоюраак болот, анткени көнүп калган орусча сүйлөгөнгө. Же болбосо англисчең түз болсо урдура бер I англисче. go to school. Who is that today? London is the capital of Greece. I looking for job. Ал эми негизи мугалим да. Ооба. Мен трейлеринге жок, трейлер эмес, постерди көргөндө мен келинчегим айтып калды, мен мугалиммин депчи. Мен келинчегимди окутуп, эме курска барыптыр да, ошо Алин окутуптур. Мен мугалим чыгып аттыр деп сүйүнүп аттыр да. Анан көрүп калдык, жакшы эме болду депчи. Анан ошондой Жена ведущего студент. Really? Oh, amazing. Как все так получилось? Что, ну, если... орусча, мен орусча бош эле. Соң подкаст болуп Англисче урдурсаң вообще Ата эки биричтен экинчиге отурганда сөздөрдүн ортолары жылып кетет да. Может, просто расскажите, как попали в этот проект, что вы подумали, когда первый раз вам предложили эту роль, и как все это произошло? Это проект было отлично, если я могу так сказать. Это первая часть. Вторая часть, когда я был первый раз на интервью, я видел Игис, брат, и когда ему видел, это парень я знаю, где? А потом он сказал, на футбол. Потом мой уверенность строить еще сильнее. Я мой друг здесь. Вот, это первая часть. Вторая часть, я сценарий смотрит, и я хочу работать на кино, снять кино. Я вижу, что это моя шанс. Надо. В данный момент я не вижу имя, что такое, мой папа имя есть там. Я не вижу. Просто Ажара меня читает, сказала, это Наталья. Мы пробовали, и было классно. Потом дома начинай думать, это моя шанс, не надо правда. Круто. А вы раньше снимались, не знаю, в роликах или в фильмах? Да. Я снимаю, где масс, когда много человек. Вот. Но главная роль только первый раз. Это я хочу сказать спасибо на 1-1 студию. Верит в меня и дает меня очень большое посольство. Ильязбек, бул менин оюмча өтө бир кызыктуу биринчиден, экинчиден өтө бир мындай татаалдагы бир проект болсо керек сиз үчүн, или андай болгон жокпу? Ошо эң ордугу, наверное, эме болду. Главный актёрду табышчы. Булар жанагы баня жөнүндө сүйлөшүп атканда эле сразу мага суроо беришти, табабызбы? Мен айттым, табам деп. Табам, смело. Мага уже жагып атат депчи, короче. И все сразу там издеп баштадык. Ошентип отуруп Аленге келдик. И Ален аябай жакты мага, мындай и презентабельный, и мындай карап көрсөм, да бир-эки вайнга түшүп жүрөт. Эмил Токтошев менен вайндары бар экен, достошуп, вайндары бар экен. Аларды көрүп, вау, прикольно деп. Мындай уже более-менее опыт бар экен да Алендачы. Мындай камерага эмес, но телефондун камерасына уже тартылган. Анан биз кастинг кылып, 3-4 этап кылып, ар кайсы адамдарды көрүп, Ален сыяктуучу адамдар барын. Ален бизге жакты. Продюсерлерге көргөздүк, продюсерлер айтты, все, Ален бизге жагып атат, давай иштейли деп. Аленди анан жумуштан сураштырып чыгып, анан уже съемка башталганда уже биринчи, экинчи күн может оор болду кичине. Бирок биздин актерский ансамбль менен сразу эле Ален общий язык табып, биздин Асхат Байкеге чоң рахмат, Дастанга чоң рахмат, Айжанга чоң рахмат. Баары Аленге аябай жардам берип атышты да. Биз бир айылда жашап аттык да, Асхат Байкеме Тамчы айылында, сонун айыл, Асхат Байке айтып берет. Эмне айыл? Эме да, съемка бүткөндө булар өзүнүн номерине барып, Асхат Байкелер менен репетиция кылып өзүлөрүнүн сценаларын, Асхат Байке айтып берип, мындай Ален сен мындай ойно, мындай кыл деп. Ошонун баары анан уже съемкага келгенде бизге оңой болуп атты да, анткени уже Ален подготовленный келип атты. Анан бүт жанындагы актерлор баары ошону түшүнүп, билип, Аленге аябай сонун жардам беришти да. Ошон менен эле ошондой сонун мындай маанай вайп менен биздин съемкалар уже 14-15 акыркы күнү уже мындай реально да, мындай когда мындай уже когда прощались, блин, давайте до премьеры көрүшпөйбүз турганда грустно болду да. Как будто своих родных людей вот так сейчас, блин, аябай бири-бирибизге көнүп мындай
аябай сонун маанай менен күлкү менен съемкалар өтүп атты. Ошо вот актерлор Алинди, мне кажется, жакшы приняли, аябай жардам беришти да. Ошон үчүн мага дагы аябай мындай оор болгон жок. Актерлук оюн жагынан кандай болду? Актерлук оюн ойлогон образды чыгара алдыбы? Чыгара алды, Алин чыгара алды, потому что биз изначально жазганда оор болот деп персонажды кичине мындай оңоюраак кылып жазганбыз да. Аябай мындай сложный драматический моменттерди өрбөйлү депчи. Көбүнчө там Аскат Байкейге бердик, Айжанга бердик, и Алин көнүп баратат. Анан бизде съемкада өзүн мындай, как сказать, настоящий лицосун көргөздү кандай экен. Биз уже экинчи частька ойлонуп атабыз да, если биринчи часть жакшы болсо, экинчи частьтын Алинди уже кичине башкача кылабыз персонажды. Потому что мындай ал башында келип мындай застенчивый болуп кичине коркуп атты да. Күйөө бала да все-таки мындай токтонуп жүрдү. Биринчи частьтачы, экинчи частьта уже бул эме да, Часпиктеги Кристакирдей болот да уже. Анткени Алин жашоодо ошондой экен. Алин бизди аябай күлдүрүп жүрдү съемкада, Аскат Байке там күлүп атты, до слез да, прям доводил нас. Поэтому билдик, Алин оказывается мондай экен депчи. Башкача кичине жигит экен да, мындай. Мы как будто даже персонажем чуть-чуть эме сковали его, да? Мындай кичине эметип койдук да. Асак он кызыл, то есть он может лучше сделать комедийного именно персонажа. Алин сон кылат. Я могу это, потому что я всегда забываю. Это я не хочу забыть. Аскат Байкей. Вот, первый раз я надо ему спасибо большое, потому что когда меня... Еще один момент было, когда надо плакать. Я не знаю, как сделать. Он через пару секунд уже начинает плакать. Что это такое вообще? Как он делает это? Плакать, вот сразу идет. Папа, что ты? Он сейчас стал мой окулата еще. Это через... Окулата деп жүрөт бир кезде эле съемкада жүрсөм эле. Окулата. Алем айдап жүрүшөт биринчи, короче. Вот. Он очень хорошо папа, если я так могу сказать. Потому что мы вместе живем, вместе спать. До съемка он сказал, это смелый, ничего, только меня смотреть. И все. Он был как мое... Мастер. Нет, как мое дерево. Видите, когда дерево стоит, оно синее. Когда рядом не упал. Вот, он стоит как мое дерево. Утром я ему смотрит, уже уверенный строить 100%. Он потом сказал, Ален, вот, не бойтесь. Четко, слова так надо сказать. Когда я сказал, он сказал, нет, не так. Так надо сказать. Сказать, чонг-онг. Онг-онг. Нет, не так. Вот, приношение, короче, красиво было через ему. Но я хочу сказать очень спасибо ему. И через One Studio, 1-1 студио, я это папа встречает. Моего папа нету, сейчас папа есть. Вот. Он сейчас моя спина. Спина с коска, да? Кость. Бэкбон. Да. И Эмир тоже помогает меня. Вот, 1-1 тоже видит меня через Эмира, когда мы сняли такое смешное видео. Вот. Так, чонгаки, что там. Вот. И через это тоже они меня видят. И Эмир тоже помогает меня. Оказывается, когда катает лошадь, я боюсь очень. Эмир сказал, не бойся, лошадь как наш друг. Когда боюсь, он чувствует. А Скабайке тоже сказал, рядом тебе я буду катать. Не бойся, я здесь. И все было классно. Еще я хочу сказать большое спасибо 4 человека, которые Аскат. Первый был Аскат Сулейманов, мой папа. Это Аскат другой. Вот. Наш босс, продюсер Райса, Даниэл и Бахтияр. Это четвер делит это риск большой. Почему? Я главную роль играю. Если я не могу играть, Игис очень молодец. Он делит риск, который, если не получилось, все. Это риск. Да. Я хочу сказать спасибо большое вам. Верите в меня. Рахмат. Ален, сага рахмат. Thank you so much. Рахмат. Жакшы, кайсы тамчыдан силердин айлан тартылды? Ооба, менин айлан тартылды. Бир кезде эле отурабыз. Мен турам. Балыкчыда тарттым. Ладно, балыкчыда төрөлгөм, балыкчыда тарттым. Бир эмес 2 кинону приговорду тарттым, отту тарттым. Анан Илга, бул скаутта жүрөт. Илга кандай үй керек? Момдай. Кеттик анда тамчыга деп атпаймынбы? Тамчыга сразу чалдым. Туугандарыма, апама, атама. Алар сразу айтышты. Все, конечно, кел. Бүт барын, что надо, бүт барын дарды привез. Сенсің ғой деп.
И ошондой поддержкага рахмат. Апа, ата, айнабилже. Көрүп аткам сиздин стористериңизден көрүп калгам. Тооктордон Мындай эле просто бир кезде эле эме что-то эт жок болуп калып эле барып урдуруп туруп эле тооканадан урдуруп туруп эле бир экөөнү сүйрөп келатат. Тамак аштарды жасап, жардам берип, жер төшөк салып, кадимкидей эле үй бүлөдөй эле коммунизм болуп эле, айылдагылар эле, манкаларды агызып эле жаттык. Сон сиз өзүңүз роль аткардыңызбы? Аткардым. Аткардыңыз э? Кино башталарды эле сразу менден башталат. Открывающая сцена. Решили использовать это лицо в начале, да? Чтобы завлечь зрителей. Сразу менин 8 адамым келет да. Там еще прикольная отсылка бар, там интеграция бар, да? Ален, вот расскажите, как вы сыграли человека, который в первый раз попадает в кыргызскую семью, стали күйөө бала. И вот мне интересно, с вашей точки зрения, каково быть кыргызским күйөө бала? Раньше я еще не понимаю, что такое күйөө. Потом Аскар Сулейманов еще раз меня объясняет. Потом я понимаю. Еще до этого мне нравится очень киргизская семья. Для этого я здесь живусь. Это мой 9 лет я здесь живусь. Ваша семья есть очень сильная и крепкая. Ну, если реально я на Америку летаю, на Кыргызстан, конечно, я здесь буду жив. Күйөө бала была, я могу сказать, классно. Семья еще странно, что-то не понимает, что такое, черненький, что делать, вот такая вот. Но в конце концов они начинают понимать мое мнение. Через девушку Айджана. Вот Айджана тоже очень хорошо играла, помогает меня тоже. Да, и поддержка. Ален, давай. Болгондо да түндүктү күйөө бала кылып турсуз да. Да. Бизде түндүктө күйөө баланы мындай өлө иш кылдырат го. А вы раньше резали барана? Ай, я кровь боюсь очень. И как вы отснялись? Это трюк есть, это секрет. Киномагия. Сон. Кино учурунда кандай бир мощный кызыктуу хахалык. Я прям билип атам, ар бир күнүңөр хаха болуп өтүп атты, бирок ошолордун арасынан эң эсте калган, прям ушул проектте ушул нерсе эсте калды деген бир нерсе барбы? Көп эле эмелер болду. Окуялар азыр биринчи эле эске келген. Болбой калып. Бир эле эске келген, биз мындай алыстан объектив менен тартып атканбызда Аскат байке менен Алин ат менен чабып келиш керек болчу да, на хорошей такой скорости. Анан 2-3 күн репетиция кылганбыз Алин менен, мындай коркпой калган. Анан там Эмиль байке да жардам берип, Аскат байке да жардам берип, все окей деп. Анан эртең менен эле ошо биринчи сцена болчу да. Эртең менен эле 2 аттап келди, аттар күтүп все отурушту, давай тарталы деп эле биринчи дубль жакшы чуркап келатышат. Бир убакта эле карасак, онда Алин уже кулап баратат да аттан. Кулап баратат, биз все стоп, бүт команда чуркап баштады. Онда кулап, бирок молодец, сразу мындай секирип кеткен жок да. Мындай на опыте инструктор, видимо, научил. Мындай кичине күтүп, кичине ат эметкенде өзү секирип кетти аттанчы. Кулап, мы подбежали, жүрөгүбүз түшүп, Алин все хорошо, көрсө эме седлосун чуть-чуть неправильно эмет койчу. Бошураак кылып коюптур да. Алин аны билбейт да. 7-8 жолу жашоосунда отуруп атат. Ошол моментте аябай жүрөк түштү. Потому что мен мындай кулап баштаганда ойлодум, походу кинону тартып бүтпөйбүз го депчи. 3 күн больница. Сценарий меняем. Телефонду алып мен мага чала баштады. Бир башка кино тартып салбайлы депчи. Главный актер пока жок. Ошол момент кетип калды да, сценарий меняем. Ошол моментте аябай мындай жүрөк түштү, бирок мындай кандай жол ачык болду да проектте. То есть ошондой моменттер келатты, бирок жакшы болуп кетип атты. Анан дагы кандай жанагы эме болду. Аябай мындай түнкү бир смена бар болчу. Ошол сменаны бир түнгө койдук. Именно эң муздак, эң шамалдуу түнгө келип калып атпайбызбы? Дайым ошондой го, да. Бардык команда тоңуп, өлүп, момдай эме сосулькалар момдай мурдунда ар бирөөнүкүндө. Анан ошол кезде светтерибиз турбай,
Сөттерибиз турбай кармап аларды кармап дубльдарыбыз окшошпой, короче, еще и каскадерский болчу. Ал деген мушташмай. Каскадерский без каскадеров, да? Өзүсүн актерлор Бир каскадер бар болчу. Мен байкем бар. Анан как раз ошо каскадерский трюк кезинде Эмиль Токтошев актерыбыз чуркап келип туруп, ну такой кыйкырып келатат, кыйкырып келип туруп мындай резко кулашы керек болчу да. От удара ногой. Анан ошол трюкту жасап атканда он так неудачно упал и тилин тиштеп алды. Катуу тилин тиштеп алды. Ал моментте да ойлодук, уже съемка токтойт го деп. Ал моментте ойлодук, уже все. Бул дубль бизге жарашпай калды. Экөөбүз бул хладнокровно экөөбүз отурабыз. Эмиль дагы эмете аласыңбы? Этиге анан бир 5-10 минут барып эс алып келди го. В принципе, жарайт дедик, короче, дубль окшошту в итоге. Аны менен больницага баргандан калдык, бирок өзү эле токтоду. Всё нормально деди. Күчтүү жигит, эми билесиң да. Айылдык жигит да. Айылдык баарынан өткөн жигит да. Нормально. Илиз байкем, ол именно кинону бир аз сүңгүтөлчү элгечи, то есть эмне жөнүндө башында в двух словах айтып берсеңиз сюжет, то есть эмне жөнүндө каяка барат, окуя каяка алып барат. Дайыма орусча айтып оттум элем. Эмне жөнүндө? Кыргызча айтып берчи. Логлайнды. Традиционная кыргызская семья. Опа. Традиционная кыргызская семьянын кызы, бир эле кызы бар. Жалгыз кызы Америкада уже 4 жылдан бери иштейт. Анан ал ата-энесине чалып, мен биякта жигитти жолуктум дейт эме. А биз башында эме отец еще эме атасы персонаж Аскатбек эме да. Трайбалист чуть-чуть. Аябай көлдүн патриот. Аябай күтөт да. Көлдүк күйөө ала керек мага депчи. Анан кыз айтат, Америкадан жакшы, сизге окшош ата дейт. Анан сизге окшош дейт. 2 күндөн кийин келебиз дейт. Бирок көргөзбөйт да. Алар всё айылдын баарын чогултат, туугандары чогултат. Всё кыз узатып болот деп тозгот. Тозгондо анан биздин Ален чыгат таксиден. Чыкканда бул эме атасы үчүн эме да, шок да. Анткени бул эл эмне дейт, уят болбойт, анткени достору дагы, эмелери дагы баары шылыңдап баштайт. Апасы айтат, сүйүү болсо, чогуу боло берсин депчи. Анан ошо биз эмени көргөзөбүз да. Ошо биздин персонаж ошо өзгөрөт. Башында мен кетирем дейт, бул күйөө баланы. Болбойт, бизге көлдүк күйөө бала керек деп кетире баштайт. Анан тааныша баштайт бул менен. Кызынын сезимдерин биле баштайт. Анан аягында уже түшүнүп, спойлер кылбай эле коеюн, эми комедияларда дайыма эле хэппи энд болот. Ошо. Ушул жерден Асап байке мага мындай бир суроо келди. Бул суроону мен бербесем дагы эл по-любому берет, комментарийде по-любому булар жүрөт. Биз бул нерсе менен элге эмне бергибиз келип атат? Кыргыздын кыздарын башка жакка берген туура деген нерсени биз пропаганда кылып атабызбы деген бир ой по-любому бир болсо бирөөнүн оюнда келет да. Ушуга бир аз жооп. Жакшы суроо. Бул суроону уже эле жанагы тытышып атат атпайбы? Ошол эле тытышып атышат. Негизи бул суроого жооп оңой эле, жеңил эле. Биз жашообуз бар. Бул жашоодо бул дүйнөгө бактылуу болгону келдик. Анан жанагы сердцу не прикажешь деген сөз бар го. Эгер сүйүп калсаң, кыргызды сүйөсүңбү, орусту сүйөсүңбү, немисти сүйөсүңбү, кара торону сүйөсүңбү? Бул деген сүйүү. Чын жүрөктөн негизи мояктан чыккан нерсе. Ошон үчүн эң негизги биздин максат, жашообуздун дагы мааниси ошондо болуш керек. Өзүңдү сезип, өзүңдүн сүйүүңдүн артында жүрүшүң керек. Ошон үчүн менин оюмча, жана именно кыргыз менен жашаш керек деген нерселерди мен сыйлайм, эгер сүйүү келсе. Эгер сүйүү келишпесе, башкача болуп калса, неге каршы болуш керек эл? Мисалы үчүн менин келинчегим кыргыз эмес. Ал татар, казак, уйгур, афроамериканка. Бар болчу бир афроамериканка. Джессика көрүп атсаң мага чал. А так мен азыр уйгурка, татарка, казачка менен жашап атам.
ошондо сизде 3 аялыңыз барбы деп кой. Эме? Анан мен бактылуумун. Балдарым өсүп атат. Ата энем бактылуу, мени көрүп өсүп атышат. Бул жактан Жана пропаганда деген нерсе билесиңби, анан жанагы любой эле нерсени кошуп салса болот, аралаштырып салса болот, ошентип чайнап берип салса болот да. Бирок негизги максатыбыз биздики башкада да. Бунун аркасында дагы бир ошол нерсе келип чыгышы мүмкүн да. Ошол суроого эле утурлай. Эгерде ошол үчүн мындай деп ойлонушу мүмкүн да. Бул суроону көргөн улуу муундагылар кинону чындык катары көрөт эмеспи көбүнчөдөрчү. Эгерде ошол үчүн кыздарды алыс жака окуганга жибербеш керек, иштегенге окуганга жибербеш керек. Жиберсе ушундай сюрприз менен кайра келет деген сыяктуучу. Ушул нерсеге да ошол кыздарды дагы мындай көбүрөөк биз мындай кысып койгонго дагы эме кылбайбызбы? Рахмат сонун суроо. Анда болсо. Кыздарды гана эмес, башка жака балдарды дагы жибербей эле коелу да. Вообще эле негизи Кыргызстанда эле жабылып эле туруп алалы да. Ким билет, блин. А даже Кыргызстанда эле жабылып туруп алсаң, бул деген светский мамлекет. Бизде Кыргызстанда 80 нациядан көбүрөөк жашайт. По-любому, эгер өйдө жак ушундай деп буйрук болсо, ошондой буйруп калат. Ал үчүн эч жака жибербей, кызыма там жакшы образование берем деп, бирок аленге окшогонлорду сүйүп калбасын деп жибербей койсоң, это же, глупо. Туура эмес да бул. Менин оюмча туура эмес. Менин ценностторума келбейт. Балким башка бирөөнүн ценностторуна келет. Анда кинону көрбөй эле койсун, билбейм. Окей, жакшы жооп болду. Ушунун эле аркасында Аскат Байке дагы айта кетти, кинонун максаты башка деп. Ошондо кино менен эмне айткыңыздар келди? Максат эмне? Эң биринчиден биз кино менен жөн эле маанайды көтөрөлү дедик го дейм элдинчи. Аркасында бир айталы деген ой. Ой ошол эле вот Аскат Байке эле айтып берген. Жашоодо ошондой окуялар болсо, спокойно кабыл алган. Спокойно кабыл алыш керек да. Анткени биздин персонаж аябай мындай буяктан трагедия кылат, бирок аягында түшүнөт. Мен кызым, значит, сүйсө, кызыма жакса, мен кызымды только колдошум керек депчи, как ата катары. Ошол эле туура ошондой примерно посыл болгон. Вот это, наверное, взаимоотношения родителей и детей, что ты можешь влиять на решение детей, но в основном ты должен, наверное, поддерживать детей. Ошол позиция. Биздин еще башка каарман еще мындай болуп атпайбы, трайбалист болуп атпайбы, ал деген только кыргыз болсо дагы, только менин уруум менен, менин үй бүлөм, менин айылымда жашаган кыргыз менен сүйлөшүшүң керек деген ойлор менен. До такой степени, да? То есть биз деген ошол персонажды ошончолук давать деп атабыз да. Чтобы карма катары мынаки момундай дагы болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн сен деген попроще, наверное, должно. Жеңилирээк. Түндүк түштүк болгондо ошол үчүн да спокойно калган болот, достор, туугандар. Түндүк түштүк, там оштук боштук эмеспи деген варианттар беткиле айтат ал деген. Анан өзү дагы ошондой болгондо дагы өзү дагы ошондой нерседен өткөн жашоосу дагы бар да. Вот, Ален Мырза, я вижу, вы уже женат, получается, да? Ваша жена, она не кыргызская, нет? Нет, она русская, ну местная. Она русская? Да. Местная. Здесь познакомились? Да, в Бишкеке. Да. Вот расскажите, как вы поженились? Какова была реакция ваших кайнаташек? Была... Как я была? Тоже была такая. Потому что родители еще не видят, никогда видят черный парень. Первый раз, когда мама меня видит, она вот это готовит, что там, и там была, она провернулась. Черный? Она в шоке была такой, она сказала, мама, русский понимаешь, и что? Вот так, потом, в конце концов, она начинает понимать меня и начинает любить меня. Потому что начало, она боюсь чуть-чуть. У меня, знаешь, такая традиция, которая... Почему киргизский папа не хочет иностранцы женить своих детей? Потому что иностранцы иногда, когда она здесь, после женат дети и ушел. Потом трудно идет на вот это семье, дети оказывает. Потом она видит, это такой не такой человек, он другой. И меня шанс дал. И до этого мы уже 5 лет, 6 лет сейчас мы женаты. Дети есть?
Да, 2 детей. Мальчика. сон круто. Сүйүү не только жашка эмес достор, сүйүү улутка дагы, түскө дагы, өңгө дагы эч нерсеге карабайт экенин бирден бир далили. ооба. Андыктан менин оюмча бул жактан эң биринчи максат ошо жогоруда сиз айткандай бактылуу болуш. Бактылуу үй бүлөдөн бактылуу балдар төрөлөт. Бактылуу балдар бактылуу келечекти жаратат. Албетте. Ошондон достор бул тасманын дагы өзүнүн аябагандай бир сонун ою бар экен. Бул деген эмне дегендик? Бул демек үй бүлөбүз менен бул тасмага келиш керек. Сөзсүз түрдө келишет. Сиздин кызыңыз барбы? Ооба. Мындай деген суроо да. Кызыңыздын тандоосу кандай деп ойлойсуз? Ата үчүн коркунучпу же сынбы? Билесиңби, мен анда-санда еще эме тойлорду алып барып коем да. Жакшы көрөм мен ал нерсени. Анан кыздарын берип аткан кезде, кыз узатууларды алып барганда атасы менен бийлеген моменттер болот да. Ошол моменттерди мындай затравлять этем. Анан алыска туруп кичине мындай көздөрүн жаш болуп турундайчы, короче. Мен кызымды ушунчалык жакшы көрөм, ушунчалык сүйөм. Анан аны күйөөгө бергенде точно ыйлайм да. Точно ыйлайм, точно от души сүйүнөм, чардайм, там антем. Бирок эң негизгиси мен ал кызым бактылуу болсун деп азыр аракет кылып атам да. Ал кызым менин кызым бактылуу болсун, анан менин кызымдын тандоосу туура болсун деп мен азыр иштеп атам. Анткени туура деген сиздин көз карашыңызда туура. Жок, андай эмес. Сен балалуу болсоң, сен балага үлгү болушуң керек. Эң биринчи очередте сен үлгү болушуң керек. Ошон үчүн мен өзүмдүн жубайымды, аялымды сыйлайм, кызымды сыйлайм, сылык мүнөз менен жашап келатабыз. Жумуштан дагы тынч жүрөм, үйдөн дагы аябай мыкты жүргөнгө аракет кылам. Жүрүш турушум, жүргүзгөн ой пикирлерим, аң сезимим бүт барын ошого кызыма бергенде аракет кылып атам. Чтобы ал чоңойгондо ошондой запрос болсун депчи. Эң жаман дегенде мен атама окшош болсун менин тандоом дей алган кыз чоңойсо, анда мен спокойныйм да. Менин оюмча. Ошон үчүн мага ал коркунуч эмес, ал мага мындай вызов, челлендж да. А эгерде, например, эми жашоодо ар нерсе болуп кетет да. Бир наркоманды сүйүп калса, күйөө балаңыз келди, реально күйөө балаңыздан ичиңиз жылыбай атат. Не знаю, может цвет кожи, может жүрүшү, кылган ишиби, неважно. Күйөө балаңызга ичиңиз жылыбай атат, бирок кызыңыз жакшы көрөт. Кандай кадам таштайсыз? Реально видите то, что ал баланын келечеги жок, кызыңызга вообще туура келбейт. Эми мен деген кастинг өткөрүп жүрүп көнүп калгам. Уже психолог болуп калса керек. Уже психолог болуп калгам, албетте. Мен кызымдын тандоосун сыйлайм. Но эгер такыр эле айбан бир келсе, анда каршы болгону балким аракет болом. Бирок ушунчалык айбан болуш үчүн ал билбейм эмне болуш керек. Мисалы үчүн мен аны өзүмдүн тиги досторум менен, ГКМБшник досторум менен база боюнча пробивать этем. Балким ал маньяк болсо, же тиндей болсо, же какой-то бир доказательстволор болсо, кызыма айтам: кызым, тим эле койбойсуң, бу мынакей дагы. Мен билем, ата, жок, это мой выбор. Вы не имеете права такого делать. Бактылуу. Свадьбаңа чакыр, ыйлайм. По-любому бирок кыздын тандоосу. Конечно. Ооба, бул бирок менин оюмча эң мыкты жооп болду, анткени колдон келишинче ошол кыздын тандоосуна коет, бирок колдон келишинче ошо тандоо туура болгонго ата аракет кылат экен да. Ооба, тандоо болгонго ата аракет кылат, албетте. Негизи уже канча жылдан бери испокон веков ушундай болуп келатат да. Бирок чындыгында кыздын тандоосу атанын үй бүлөдөгү ролуна көз каранды деген нерсени айттыңыздар жогорудачы. Урматтуу достор, негизи бул подкасттын үстүндө сонун маектер болот. Ошо маектин аркасында бир жакшы бир ойлор чыгат да. Анан бул ой дагы өтө маанилүү, муну дагы баса белгилей кетели. Көбүнчө психологияда дагы кыздар өзүнүн атасына окшогон балдарды көбүрөөк тандайт экен. Ошого караса издейт экен, ошого карата жар табат экен. Анан эгер
келечектеги күйөө балаңыз, келечектеги кызыңыздын тандоосу мыкты болсун десеңиз, анда өзүңүздү үй бүлөдө мыкты алып жүрүүгө аракет кылыңыз. Мыкты ата болуңуз, мыкты жолдош болуңуз, анан сөзсүз түрдө сиздин дагы көрүп, кызыңыз да мыкты бир күйөө бала табат, Анан демек мына подтверждение кинодо делечи. Албетте. Кайнатасына. Эми Окшогон. Айпери биздин каарманыбыз тоже атасына окшош күйөө тандады да. Жашоосунда, Жашоосунда. жеке жаш. Анткени мүнөзү, ан-сезими Сэмюэлдин атасына окшош. Тоже мындай элди жакшы көргөн, сүйгөн, Кыргызстанды сүйгөн, кара тору. Сон. Ильяс мырза, бул тасма кимдер үчүн? Кимдер көрсө болот, кимдер көрсө болбойт? Бул үй бүлөлүк тасма. Үй бүлөлүк тасма, үй бүлө ата бала келип, апасы менен келип, уялбай көрө алат. Ооба, кадимкидей Тамашаларын бизден. түшүнүп тура эле. Ооба, мисалы үчүн башка тасмаларда там туалетный юмор ниже плинтуса дегендер аябай көп боло баштабадыбы? Азыркы даже прокатта турган кинолордон таң калып калдым да. А бизде мындай жанагы даже баня бар. Жанагы мен сүйүктүү баням бар. Ошонун ичинде аябай чоң мындай соблазн болду бизде. Момде кызак болот, момде. Ха-ха болгон моменттер бар бирок. Анан бир кезде эле ойлонуп калдык, биз деген үй бүлөлүк тасма тартабы деп атпайбызбы? Давай маяктан кичине мындай спокойныйраак болобу, мындай кылабы деп. Ооба, ошол моменттерди биз мындай кичине аябай пошлый болуп кетет го деп анан бизге Асхат байке да Сулайманов айтты. Дейин пошлый болуп кетет. Келе үй бүлөлүк кылалычы деп анан чогуу решать этип, Асхат продюсер да ошол жакта болчу, биз решать этип кичине мындай башында жазганда аябай көп тамашалар чыгып кетти ошол жаккачы. Чыга берет алар, потому что верхний полкадан алына берет ал тамашалар. Биринчи ойго эмне келген, все бул күлкүмүштүү деп анан еще Рася там 8 тамаша чыгарып берди сразу. Ал тема. Мына. Ана өзүбүз ошо во время съемок уже өзгөртүп, кичине мындай үй бүлөлүк кылалы дедик, бирок бар моменттер. Бирок ал моменттерди ала албайбыз да, анткени по-любому ой болот. Биздин культурада бар ал момент. Кыргыздын эме биздин жашообуздун бир эмеси да, части да ал. Бир бөлүгү, анан биз аны көргөзбөсөк кичине биз алдамчы болуп калмакпыз. Поэтому ошондо кичине көргөздүк, бирок кичине эле. Бирок үй бүлө менен бүт баары менен келип көрсө болот. Анан мындай лёгкий эле момент, мне кажется, дети тоже будут смеяться, да, на этом моменте. Мы там это постарались мило подать. Не пошло, а мило подать, да. Жакшы. Чындап эле азыркы болуп жаткан тасмалардан деле көрүп туруп, апам кыргыз кино аябай жакшы көрөт да. Анан коркуп калдым да. Кээ бир тасмаларга барып алып, жанында апарып алыпмын, өзүң аябай кыжалып калып кетесиң да. Жок, ладно, өзүң кыжалат болсуң. А мама как реагирует? Мен немеге барып алгам, байкабай. Чикан тасмасы кайсы эле? Айжамалга. Аякта көп. Мы просто случайно кетип барат, давай зайдем, жакынкы ближайший сеанс, и зашли, короче. Так пожалел. Тасма крутой, тасма жакшы. Молодежная комедия, да? Молодежная комедия, то есть мен просто эмесин дагы байкабай калыптырмын. Рейтингин, да. И там вот эту сцену там открыто и так долго показали, бана. Кинотеатрдан үйдөн болсо кандай кинотеатрдан чыга албайсың. Кинотеатрдан чыга албайсың, еще такой момент. Апа только көрүнөсүң. Анан кийин уже прежде чем кирген караганда 10 жолу ойлонуп, трейлерин кайра көрүп, моменттерин кылдым. Анан ошо сураган себеби жана трейлерде эле ошо момент турат го, то есть ошону көрүп анча-мынча көрүүчүңүз келбей койбосун деген максатта бул нерсе болуп атат да. Саламат, негизи эле мамасын туура кинолорго алып барыш үчүн ушул подкастты ойлоп тапкан да. Тактап сурап алайын да. Жакшы цель экен. Цель жакшы. Цель очень великая. Ошол, демек, урматтуу достор, анда апаларыбызды бул тасмага алып келе берсек болот экен. Жакшынакай маанайда. Бул тасманын негизи менин байкашымча аябай деле бир ойго салган нерсе жок. Главное, келип манайгарды көтөрүп, жакшы манай менен дальше албетте кафеге кирип тамак ичип. Вот как раз бул майский праздниктерде чыгат экен, майрамдарында ошол күндөрү биз мындай манайды көтөрүп, анткени жаз келгенде ошондой го, мындай жылмайгың келет. То, что радует, азыр биздин кинодо прям сонун эме пайда болду да. Тандоо пайда болду да. Кааласаң манайын көтөрүп комедия киресиң, кааласаң хоррорго киресиң, кааласаң триллер кирип ойлонуп чыгасың. Ушундай сонун бир тенденция пайда болду. Анан
көптөн бери ортодон Аскап аке комедиялар тартылбай кетти эле. ооба. Азыр кайрадан ошол багытта. Как көптөн бери биз жарым жылдан бери. быйыл эле былтыр эле от тарттык, это комедия эмес. Андан кийин эле Папаша, Кыргызстан мен сени сүйөм, и вот сразу Кыргызстан мен сени сүйөм комедия кирип калат ошо. комедия кирбейт, ал Ал уже мелодрамага башка. кирип калат да. А Папаша кирип калат. Үй бүлөлүк комедия тоже эч кандай пошлость жок. Балдар жөнүндө сон тасмал. Сан. Да, биз баарыбыз КВНден чыккан үчүн комедия бизди эметпейт да, мындай. Не отпускает. Дайыма жаныбызда болуп турат. Жашоо өзү комедия. Ну еще акча табыш керек болот. Бирок дагы бир момент бар да. Мисалы могул маселени биз драма кылып берсек, вообще хейт болмок менин оюмча. Либо билбейм, башка жанрга ушул маселени сала турган болсо, это башка жанрда вообще болбойт. Ооба, драмада мындай анда аягы кульминацияны аябай ойлонуп жакшы кылыш керек болмок да. То что драмада, кульминация мындай, комедияда да хэппи энд болот по-любому. Ишенесиң. Кээ бир ушундай коомдогу бир маселелерди күлкүгө салып кагазга ороп туруп тартууласа, элдер күлүп jutуп алышат. Ооба, драма болсо, бул биз өзүбүз эле даже мындай ойлонуп аягын туура эмес кылып коюш мүмкүн болмокпуз да, ушундай. Ошиблись бы с концовкой. Ален, вот я последнее время замечаю вас часто уже в нескольких подряд закрытых показах. Вы смотрите наши кыргызские фильмы, да, получается? Да. Вот расскажите об этом. Какие фильмы смотрите, какие нравятся? Часто ли вы смотрите, либо после съемок начали смотреть? После съемок я смотреть «Патруль». И последний я забыл имя. Кызганыч. Да, Кызганыч. Ну, я не могу сказать, это лучше, чем это. Но оба мне нравятся, потому что... Разный жанр, да? Да, разные ситуации. Вот, один есть, который только как ужасный фильм, вот, и один тоже как комедия. «Патруля», допустим, когда я смотрела, я сказала, ой, Кыргызстан тоже американский фильм есть здесь, что ли? Все было как американский фильм. Машина попала, вот такой самосуд и так далее. Человек тоже катает на лошади, такой, Джеки Чан была там, который такой парень. Еще, который Кызганыч, да? Кызганыч. Вот, тоже была классная. Это классный фильм, потому что звук уже идет как ужасный фильм на Америке. Я уже, что такое было, вот. Человек идет по коридору, смотрит тот, я думаю, он буду спрашивать, и так, вот так. Это чувство. Ну, вам понравился этот фильм, да? Очень нравится. И прям советуете, да, чтобы все люди там посмотрели? Да, все люди вот там надо хотите смотреть. А пока говорят, я думаю, а пока он это первое место. Это тоже классно. Скажи, я фильм не смотрел, но он на первом месте. Вот, если хочешь, не смотри, ну первое место, все равно. Вот. Еще эта ситуация, я хочу сказать один вещь, я забыл сказать, допустим. Эмир, Тутаев, он тоже через его друг, девушка, Мирима, моя студент была, через ее, она меня видит на урок, она сказала, эй, ты, оказывается, актер не хочешь стать актером? Я сказал, почему? Ты вообще актер. Что ты такой-то? У меня есть друг. Я хочу приглашать тебя, ему поговорить, и он тоже могу тебе помочь. Актером, если хочешь стать актером. Я сказал, хорошо. Мы встречаемся на кафе. Там меня видел, черный нега мой друг, а я его знаешь. Так Эмиль сказал. Я сказал, да, Джаллабады, мы играем, мы драться друг другу. Потом YouTube, нас смотреть друг другу. Драться такой, я ему держу, он тоже меня держит такой. Он сказал, вот, Мира маленький. Я сказал, да, вот, сейчас мы встречаемся. Сказал, хорошо, смело, я тебе помогаю. И первая часть была, которую вы смотрели на этот Инстаграме, была смешно, так, комедия. Вот. И через этого тоже я начинаю рост. И еще Мирим сказала, просто это начинает, но в будущем ты будешь стать очень хорошим актером. Эмиль сказал, да, мы тебе будем помогать. Но я вижу сейчас через это видео и через 1-1 студию уже я встречаю звезда много. Адилет Байке, моя папа Аскар Сулейманов, Таш моя
игроков. Дастан. Дастан, да, мой игроков, он играет моя команда. Вот, он тоже очень хорошо актер. Айджана, ее мама, мы уже один год, да. И я хочу сказать, Кыргызстан, мой дом. Круто. Вот то, что отличается, 1-1 делает очень классную рекламу. 1-1 всегда делает, каждый там проект он классно рекламирует, прям их проекты прям все знают, да, неважно какой проект, но все знают этот проект. И ваше лицо, мне кажется, до выхода уже фильма уже весь Кыргызстан знает, да? И вас на улицах узнают, фотаются? Да. Я шок до выхода фильма, да? Я шок была, когда я была, когда я играл в футбол, тоже так было, допустим, я Турция, так было, в Кыргызстане нет, они меня чуть-чуть не знают. Но шок было, когда я была рынок, Ош-базар. Да, Ош-базар, я хочу купить мясо. Я там была сразу. А покаяться? Чё? Я только один черный, что ли? Вот так начинает. Манас тоже, когда вы приглашаете меня, и там было, ой, давай фотки, вот так. Ну, такое чувство тоже классно, красивое. Ну, как я сказала, что мой плюс дает 1-1 студио, Аскат Байки, Эмира и так далее. Плюс это. Вы сейчас, получается, работаете преподавателем, да? Я multifunctional человек. Я тренер. Так. Играю. Английский учитель. Преподаватель. Модель. Сейчас актер. Еще сейчас я буду поэт. Песни. Только сегодня кто-то у меня разговор уже. Сказал, эй, брат, я хочу тебе тренировать. Еще песни тоже можно. Саундтрек. Я не знаю, я сказал, какая? Я сказал, кыргызский рэп именно. Кыргызский рэп? Да, тебе вайб есть, давай. Хорошо, ничего страшного, я буду. Йо, апакай. Бул жерде. Тут все. Үкүлата. Таш, Үкүлата. Сулейманов, Аскаров. Ёма. Вообще. Менин оюмча, сиз менен экинчи часть тартылса, то есть ушул окуяны дальше улантасыңарбы ушул вайп менен или ал уже таптакыр башка окуялар? Азыр көрөбүз кандай элдер жакшы келип берсе, экинчи частын точно кылабыз и, наверное, продолжение истории кылабыз. Анткени бул аябай ошо каармандар, персонаждар бизге жакты. Жаңы персонаждар кирет, жаңы проблема болот. Биздин бул персонаждар обязательно тартабыз. Анткени дагы бир жолу тамчыга барып, дагы бир жолу 15-20 күн аябай сонун маанай менен кино тарткыбыз келип атат. Бирок Аскат Байкенин туугандары бизди кабыл албай, билбейм да. Анткени съемкада дайыма эле ойлойт да, 10 киши келип тартып кетет да, биз 40 киши келип болуп жүрдүк аяктачы. Ишендай. Мен көрүп аттым да, взгляддарда шок болуп атты туугандарчы кичине. 100%. Алар билген эмес да. Билишет, брачкасы там кино тартат экенин, бирок кино деген кыйын экенин биринчи жолу көрүштү да. Таң калышты вообще. Реально вот кызганыч киносу полностью менин тартылган да. Апама айттым да, ушунда кино тартышкан. Давай сону, хорошо. Алар точно, алар үйдү төлөп тепсеп кетет, чыгып кетет десем. Ладно, ничего, келсин, классно көрөбүз деди да. Хорошо, макул болуп, үйгө келип туруп, биринчи күнү келип туруп, художка иштеп кетти да. Стену полный поменяли, там диагонал, короче, эртеси күнү 20 киши кирген да. Вот реакциясы эсимен кетпейт. Экинчисин тартабыз дагы киресин жок. Да, ушундай. Негизи ошондой да, биринчи жолу киргенден кийин уже. Тамчы бизди киргизбейби? Бокс офистен зависит. Дай бог болот го дейм. Буюрса. Негизи биз кино тартылганда көбүнчө силер реалдуу жашоого окшош калат го. Мындай бул ситуация боюнча реалдуу бир окуялар болуп туруп, караштырып көрбөдүңөрбү? Болду да, жана айтып бербедик. Дос балабыздыкы болгон, бирок аякта мындай комедийный эмес, аякта баары эле жакшы эле болду. Жездеси келип кетти недавно Кыргызстанга биринчи жолу. Жездесин балдар үйрөтүп коюптур, любой моментте талас деп кыйкырат. Именно талас деп кыйкырган. Өзүлөрү таластык болот да, таласына. Ошо анан Кыргызстандын кооз жерлерин эле көргөзүп, алар мындай аябай жагып Кыргызстан ошентип эле кеттир. Мындай комедийный деле көп ситуациялар болгон жок эми. Аякта анткени башында эле уже ата-энеси принимать этти да. Илиз сиз дагы үй бүлөлүсүз, Жок, мен холостой.
еще халас да. Бул деген самый завидный жених Кыргызской республики да. Картпойдук. Кыргызда картпойдук деп койчу эле. Бирок уже азыр бир эки жумадан кеч болуп калат уже. Пока да, так Да, получилось. специально футболка одел, жүрөк бошул. Жакшы. Анда сизге суроо, сиз кандай күйөө аласыз? Ооа, блин. Жама шедир күйөө алсаңыз керек, Жок, наоборот, мен аябай эрке күйөө алам да, анткени мен деген күйөө ала болуп тиги уйгур татарларга бардым да. Алар күйөө алдарын монтип көкөлөтүп жүрөт экен. Монтип. И мен такой, Мага жагып атат. Мага жагып атат депчи. Анткени мен көлдүкмүн. Еще болгондо Северный көлмүн. Бизде күйөө алдарды конкретно чымарить этмей. Конкретно. Сен күйөө аласың, бергел. Не отурасың? Давай, кызмат, короче, койсой, тигини кыл, муну кыл, боктор чыгар, короче, да. И мен ошол эме менен эле өскөм, вайп менен эле өскөм да. Анан бияктан мындаймын да. Кайнатам чалып калат. Асхат, баня даяр. Пиво алып койдум. Пловту кайнең жасап койду уже. Келип түшүп кетти. Базар жок, барта кайната. Круто поверните направо. Мен түшүндүм эмнеге экенинчи. Анткени сен алардын кызын алып атасың да. Анан алар сени сыйласа, сени ушинтип көрсөтсө сыйын, сен да алардын кызын сыйлагың келет экен да. Эң туура. Бизде эмнегедир кичине бир аз башкача болуп калган системачы. Логика башкача иштейт. Так что мен, как күйөө бала катары мен жакшы күйөө аламын деп эсептейм. Вообще негизи мен жакшы адаммын. Дос катары деле, ата катары деле. Эң кызыгы. Сиз барып жактан эркелеп, эрке күйөө аласыз. Анан бизге келгенде көлдүк келиндер дагы мындай жестко иштетет. Жестко иштетет. Ал жагы кандай болуп калат? Эми ал жагы келин эме болсо, анча-мынча хитрожопый болсо көп иштеттирбейт экен да. Бирок айла жок, ошол келгенде по-любому ошол системанын ичине кирип кетет. И да, чет менен карап коюп турасың да. Түрүбү же түрүбөт. Интересно, да? Ну, бирок выживать этет. Молодец, да, как бы. Сүйөт, сыйлайт, ошол үчүн. Кээде хитрожопый этип кетет, базар жок. Хитрожопый этип кетет. Дарбале койбойм депчи. Бул жолу деп. Бош айтам. Ал жакты дагы түшүнгөндө аракет кыласың, как бы. Ошондой жашоо иши кылып күлкүмүштү. Жашоо экен. Үйлөн. Көрөм. Окей. Бизде өзүңүз билгендей трейлер рубрикабыз бар. Биз трейлер негизи бизде жогоруда айтып калдыңар го, этномедиа чыккан трейлерди карап кинонун деңгээлин мындай көрөбүз депчи. Анан бул трейлер мощный кетти, мощный кетти, отзывдар дагы сонун кетти. Трейлерди жасоого аябай жакшы убакыт бөлүптүздөр. Канча жолу көрдүңүз трейлерди? Трейлерди санаган жокпуз, бирок биз батле жасап салдык, көп деле кыйналган жокпуз. Бир жуманын ичинде жазадык, бирок бул бир кабинетте бир күнүнө бир 70-80 жолдон көрүп аттык да, жөнлөгөт. Бирөө өтүп баратса коридордон кирип көрчү. Көрөт, ал менен көрөсүң. Биринчи жолу көрөт, түшүнбөй калдым, давай экинчи жолу көрбөйлү деп, экинчи жолу көрөсүң. Дагы правкаларды кыласың, продюсерлерди чакырасың. Асхат Байке менен көбүнчө кылдык. Асхат келип атты бизге, биз менен отуруп атты. Биз Асхат менен бир 10 күн ичинде бир где-то общий костякты чыгарып общий эмени кылып. Ошол учурда примерно канча көрдүңөр? 150, 500. 200 в общем, наверное, 200 жолу көрдүк болуш керек. Окей, значит, бул трейлерди уже жаттап туруңар да. Ошо трейлер боюнча суроолор бизге дайындап койдум, карап көрдүм. Мен көбүнчө жана кычык-пычыктарына эле килигишем. Ушунда прям рубрика. Ушундай рубрика бар. Азыр какайсың азыр. Ар бирөөгө бирден суроо, 3 эле сурообуз бар. Ошол рубрика трейлер кеттик анда. Так. Кимден баштайлы? Так, сизден баштайлы. Давай. Биринчи кадр башталды. Кадр башталганда Ален мырза эшиктен машинанын эшигинен чыкты.
чыкканда бүттү Аскат Байке туугандары менен тияк бияктын баары менен бир кадрды общий планда туруп тосуп алышып таң калган реакция бар экен да. И ошол убакта кадр так снят, что можно каждого пересчитать ошол жердечи. И канча киши айленди тосуп алды. Варианттар болобу же болбойбу в этот раз? Вариант кылып койсок болот. Биринчи өзүңөрдүн оюңарды айтып көргүлө. Мен азыр ошо Эгер өтө ашыкча кетип кастинг директор менен кантип сүйлөштүк элек ошону эстеп атам мен. Канча киши чакырдык элек. Бир где-то бир, мне кажется, 20 киши бар го дейм, 21-22. Бизге точно бир цифра керек да. Окей. Подсказка кылып берип Давайте вариант А 20, вариант Б 21, вариант К 22, вариант Д 23. Ема. Подсказка. 23 го дейм. 23. Сизде Аскат Мен 21 дейм. 21 дейсиз. Ален, вы поняли вопрос? Я понял. How many Так, people? как вы думаете, сколько человек вас встретил, когда вы вышли с машины? Я не читаю, но я думаю, где 21. 20. Это окончательный ответ? Так, и вы меняете свой этот ответ или Жок, нет? меники 23 менен калдырсыз. 23 кала берсин, да? Ну, как бы правильный ответ 21. Ровно 21 киши экен. Да? Правильно ответили, да? Жок, аркы жакта экөө турган көрүнбөй калган. Да бою кичинекей адамдар турган. Эме үйдүн ичинде окносунан карап турат. Не открыть дверь. Мен просто акча бербей койгом дагы. Мы прям всех посчитали, даже тех, которые прям бириле көзү чыгып тургандарды прям посчитали. 21. Ошо биз 20 киши керек деп сүйлөшкөнбүз да примерно. Ошо мен ойлогом да кошулуп кетти го деп. Анткенде биз кошуналар эле чакырып аттык да тамчы айныманчы адамдарды. Окей. Следующий вопрос Хапеге сизге берели. Ну, такой легкий вопрос. Бир момент бар экен, кухняда семья сүйлөшүп отурган жери бар экен. Бирде кыз чогулуп качып кеткен. Шунал экен. Анан ошол жакта фокус на холодильник остается. А мы все на холодильнике что делаем? Магниты клеим. Разные магниты. Каяка барсак, эмне кылсак. И вот такой вопрос. Сколько магнитов на холодильнике висит? Там всего лишь менин айылым да, менин үйүм да, ошол Сиздин кухня, сиздин кухня. Сиздин кухня же? По-моему, экөө эле. Нет. Охене. Сразу айтайын. Көбүрөкпү, э? Да. Көбүрөөк эле болчу. Да хорош. Ооба. Прям Может, художник поработал? 6-7. Может, художник, да. Художниктер точно эметкен эмес, койгон эмес, бирок 6-7 болчу. 5. Как будто бы. Ален ошол жакта чай ичип отурчу постоянно. Может, точно знает. Да. Нет, я не смотрю. Ну, 5. Сколько магнитиков в холодильнике висят? 5. 5 магнитиков. Сиздин оюңуз жайлы да? Давайте 7 дейин. 3, 5. И, чувак, все, остаетесь или меняете? Мен төртөм да. Хитрожопый андай. Окей, на этот раз кажется, все неправильно ответили. Да, не попали. Не попали. 8 штук магнитов. Офигеть, көрсөтсөң. Сейчас вам покажу. Эсте жок да сиз? Как брачкамды өлтүрөсүң. Вот так. Сделаю. Вот так. Базар жок. 8 штук. Да. Ушундай беле. Отлично, отлично. Хорошо идем. И Шикарно. последний вопрос вам. То есть мы сейчас проверим, насколько вы внимательный человек. Есть кадр, где вы целуете вашу невесту в лоб. То есть это снято за окном. Да, снаружи. Момент такой есть. В то время как ваша невеста моет посуду. И такой вопрос. Сколько она чаш вымыла? Ну ты, Алин, помнишь, ты собирал? Да, Он прям собирал же их, ты должен помнить. Так, не смотрите. Просто аялым жазып калды. Я думаю, 10. 10. Так. Близко. Так. Может, 19. там что-то посмотрели? Не-не-не. И оюңуз. Я думаю, Кино пересмотрели? 8. 8. Окей, 10, 8. Илизбаки, ваш? Вот у меня ощущение, что чуть больше было. Да? 11 дейін. 11. Прям. Прям. Силер мындай. Болот го, туура жооптунчу. Биягынан келип, аттап туруп, биягынан келип, дальше баршы да. 9 mu? 9 да? 9, да?
Ладно, давай. Прям 8, 10, 11. Жанагы морской бой ойнойсуң го, морской бой ойногондо маздил атасың го. Да, такой бешөө бири-бирине чогулуп, и төртөө жанында турат. Экөө берки жагында бар да, бирок кадрга кирип алган. Мен ошо экөөнү кошком. Ну, то, что в кадре, мы Чисто профессиональный. Так, ну-ка. Да. Эмки трейлерди даярданып келели. Ошо санап. А наоборот, төртөө тизилип, бешөө тизилип экен. Вот, еще раз для достоверности покажу. Чашки, да. Да, чашки. Вот. Ошол, к сожалению, 3 из 3. Мимо. Не, один же попали же. Вопрос же был. Да, вопросы же другим были. Ошол, урматтуу достор, биз трейлерди бизге келип чыгонокторду айталы, трейлерди жакшылап даярданып келели. Все. Менин оюмча кино мыкты болду окшойт. Анан Аскап эке өзүңүз бир айтып коюңузчу. Тасмага эмне үчүн келиш керек? 3 конкреттүү себеп. Так, тасмага эмне үчүн келиш керек? Тасма мындай тасма болгон эмес. Мындай хай концепт деп коет. То есть идея, мындай идеясы менен. То есть Асхат Байкени, Асхат Сулаймановду көп ролдордо көргөнсүңөр, бирок именно кайната, афроамериканецтин кайнатасы катары эч качан көргөн эмессиңер. Бул деген ха-ха экен. Жесткий ха экен. Өзүбүз дагы съемкада отуруп күлдүк. Бул биринчиден сценарий мыкты. Экинчиден менин үйүм тамчы. Барыңар көрүп алгыла. Менин атам төрөлгөн жер. Ошо атамдын эмесине эстелигине тоже тарттык бул кинону. Аябай кооз, көл. Вот, анан моундай красавчик бар. Каяктан көрөсүңөр ошо биздин кинодон көрбөсөңөр. Ален. Правильно, ваша версия. Биринчиден мындай маанайыңызды көтөрүп кетиш үчүн келгиле. Экинчиден операторский работа мага жагат. Кинодо мындай монтажный жакшы ходдор бар. Ошондой мындай необычный болду деп мен өзүм эсептейм. Технический, Силер өзүңөр келип көрөсүңөр. Мындай визуальный стиль бар, жакшы. Анан үчүнчүдөн, мне кажется, эмеде мындай жаңы дагы актерлор бар. Жаңы ачылган, бирок мындай главный ролдо эмес, бирок второстепенный ролдордо жакшы актерлор бар, которые в дальнейшем, мне кажется, мындай жакшы ачылат да. Эмил Токтошев аябай сонун образ жаратты. Ха-ха да. Ал буга чейин полный метрлерде көп көрчү эмесмин. Эмне. Бирок биякта прям персонаж аябай жакшы отурду. Эмил Байкеге аябай. Эмил Байкеге да чоң рахмат, аябай профессионально ойноп берди. Анткени мындай дайыма ойлой бересиң да, мындай КВНщиктер, тамашачылар мындай подход башкача болот депчи по-любому мындай. Эмил Байке текстти дайыма жаттап келип, каждый дубль движенияны одинаковый кылып, мындай монтажда да оңой болду. Аябай мындай профессиональный актер сыяктуу отношение кылат экен жумушка, аябай жакты. Эң сонун. Баракелде достор. Бул себептерден кийин келбей коюш болуп аткан Эмил Тасмага. Тем более 1 май күнү премьера. Майские каникулы. 11 күн эс кылат экенбиз. 11 күндүн учурунда сөзсүз түрдө бир убакыттап жакыныңарды, жора жолдошторуңарды, негизи кинону мындай бирөө менен көргөн кызыктуу го всегда. Ошол үчүн жаныңарга, досторуңар менен, үй бүлөңүздөр менен, жора жолдош, аяш, билбейм эмне, чогулуп алып туруп анан баргыла, кинозалдарды толтургула. Асхат Байке дагы бомбезный проекттер тартып берет аныкта. И демекчи, бул жылы кандай пландар бар, кандай проекттер бар, один кандай бомбалар даярдап атат? Бул жылы биз деген бир эмес 5 долбоор тартып салган атабыз. Мындан тышкары. Билбейм кантип жетишебиз, бирок календарга отурду, бүт баары сценарийлер жазылып атат. Күчтүү мыкты, арасында международный коллаборация, эл аралык коллаборация, Индонезия менен бир долбоорубуз бар, хоррор. Илгиз жазып атат, со режиссер болгон жатат. Жана Чёрный двор, полный метр чыккан жатат. Легендарлуу биздин сериалыбыз. Качан чыгат Чёрный двор? Толук тасма болгон. Качанкы премьера? Быйыл күзүндө тарткантабыз, премьера эмки жылдын башында. Кудайым буйрса. Ошо, андан тышкары дагы локальный биздин рынокко, өзүбүзгө Кыргызстанга карата сонун 2-3 комедия бар. Арасында бирөөсү пока айтпай турайын, Луглайн көргөндө таң каласыңар. Тоже как будто бы будет что-то новое, да, впервые. Именно в комедийном жанре такого не было, как будто бы у нас. Сон. Демек, кыргыз кино дүйнөсү дагы да кеңейет экен демек, дагы. Сонун.
Але мырза, өзүңүздүн окуучуңуздарды, болельщиктериңиздерди, ой, орусча да. Ален всех своих учениц, учеников, болельщиков и зрителей можете пригласить, позвать на этот фильм. Вам слово. Я хочу сказать, мои ученики, игроков, студентов, мой Инстаграм подписываюсь. Это все пойдет на кинотеатр, везде, любой. Смотри, свой учитель, свой друг, свой брат, Алимбек, короче. Да. И Аскат Сулейманов, Эмир, Шака Чудюк. И меня. И там, я думаю, если вы придете, вы не потеряете свой денег. Буду рад очень. Поэтому не забудьте. 1 мая вам надо смотреть нам. Вам надо смотреть нам. Вы надо смотреть нам. Гордым ба? Хорошо. Гордым ба? Это мой киргизский гордым ба? Скоро новый трек, новый релиз. От МС Апакай. МС Апакай. Круто. Ал эми подкаст болсо ушу менен жыйынтыкталды. Чоң рахмат келиптиргениңиздерге, убактыңыздарды бөлгөнүңүздөргө. Менин оюмча кинону болушунча эле ич дүйнөсү ачалдык окшойт деп ойлойм. Мындан артык уже калганын айтсак уже спойлер болуп кетет. Андыктан калганын достор кинотеатрга келиңиздер, Апакай кино тасмасын көрүңүздөр. Сиздер менен Этномедиа, Апакай экөө баланын жаратуучулары, жана ошондой эле кызматыңыздарда мен Саламат Иманов болдум. Кийинки дагы мыкты сонун тасмалар менен жолугушканча аман болуңуздар. Саламатсыз. Саламатсыз. Hey! Trophy it up, I'm saying like bing, bang, boom, 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 bang, bam. Азыр менин күйөө балам Америкадан келет. Мындай биздин айыл заман баап, маданияттуу экенин көрсөтөлү, аталар. Тайга, насылыңыз. Ай, gel açın Bugla. Апа, карачи, негр. Gelin sen bana. Ay. Thank you. Ay. Ай, бул таза сууну биринчи жолу көрүп атат окшойт. What you gonna do with all that junk inside that trunk? Ama get. Кара мурч жетишпейт го. Кара кирип кетти. Эртең эле кара штырбайлы болот. Азыр силердин кара жаның артысы. Ема! Сөгүнбө чей. Кыз узатып албайт. Ага чейин жоготом. Айберже мен мурунку бывший келген окшойт. Сумкалып бар го. Айпериден! Шума, не келдің сен? Тиги 50 Cent менен несерьезно эле да турабы? Шума, чоң ойчу, пожалуйста. Токтосоз ага. Не? Тиги Питидинен кантип кетиребиз? Сен досторуң менен келип туруп, сенди чакырып чоп караңгыда өлө тепкилеп туруп айылдан куалап чыгып салбайсыңарбы? Все схвачивай, вещь. Я. Сен бир сала турчу. Кандай күйөө бала? Сен мен не келмесиң го? Check it out.